Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum жамаат. Biz баягы жин шайтандар тууралуу маалыматтарды улантып атабыз. Бүгүн биз жин шайтан эмнеден жаралган? Жин шайтан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ахмадтан келген хадисте, имам Ахмадтан келген периштелерди нурдан, адам тукумун топурактан, шайтанды оттон жараттым дейт. Дегеле бул шайтандын түспөлү тууралуу мүйүзү бар экенин ал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте алып келет. Силер сыйын багыла күн чыгып атканда, батып атканда, анткени күн шайтандын эки мүйүсүнүн ортосунан чыгат, батып атканда дагы эки ортосунан батат деп шайтандын мүйүзү бар экенин белгилейт. Дегеле Саффат сүрөсүндө Аллах Таалам бул шайтандын кебетесин, келбетин сүрөттөп бизге жеткирип атат. Шайтан Az-Заккум деген тозоктун түйүнөн чыккан дарактын мөмөсү шайтандын башындай деп белгилеп, бул жиркеничтүү тозоктун чыккан дарактагы мөмөнүн шайтандын башындай жиркеничтүү жаман экенин белгилет. Дегеле каерде жашайт дегенде, шайтандын жайы, жашаган жайында ошо хадистен келгендей, алар кокто болот сай, жаман күл төгүлгөн жерлер, мусорлордо, эскирип калган, жашабай калган үйлөрдө, жаман ыплас, көп тамак харам бар жерген ашканаларда, жанагындай туалеттерде, мүрзөлөрдө жашайт деп келет. Бул биз айтып аткан түспөлү жана жашаган жери, өзү жаралганы, кебетесинин баарын айтып берсек, бизде кандайдыр бир коркунуч пайда болушу мүмкүн. Бул ушундай түрсүк, жаман турбайбы деп? Жок. Биз ал шайтандын жаман, Аллах Таалам алынын наалатына калгандыктан жаман түспөл берип, биз алар биздин душмандын кебетеси жаман экенин билиш үчүн бизге белги берип атат, алар менен күрөшүш үчүн. Албетте Аллах Таалам бизге бийик даража, улуктук бергенден кийин биз күрөшөбүз, Аллахка таянабыз, Аллах өзү бизге жардам берет. Биз жанагындай шайтандын түспөлүнөн, же болбосо мүмкүнчүлүктөрү да келет, андан коркпойбуз. Биз бир гана Аллахтан коркобуз. Аллах субхана таала бизге жардам берет. Аллахка кайрылабыз. Аны дагы кийин биз сүйлөшөбүз. Кийинки маселеде биз дегеле шайтандар эмне жейт, эмне жебейт, кантип жейт, ошо жөнүндө сүйлөшмөкпүз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.